Биз адамзат бактылуу болсок дейбиз, бакытты ар тараптан издейбиз. Бирок биз издеген бакыт мекендин суу тупурагына жуурулушу болуп туруп, бажырайып ачылган гүлдөр сымал адам жашоосун укмуштай көрктөйт тура. Даалай dabандарды ашып, дөөлөттүү карылыкка жетип келген каарманыбыз акын Базарбай Аматов өзү туулуп өскөн жердин суу ташын аздек көрүп, эл жерине ак кызмат кылуу менен бирге жүрөгүнө тынчтык бербеген ыр саптарды дал ушул күнгө дейре ак кагазга шурудай тизмектеп жазуу менен убара. Мен Аматов Базарбай ушул бейиштей болгон кооз алай жеринде төрөлүп, чоңоюп жетилгениме ушунчалык сыймыктанам. Айтууга татырлык алай жери ушунчалык кооз, ушунчалык жашыл, ушунчалык таза, ушунчалык адам үчүн жаралгандай да. Мына ушул жакшы көрүнүштөр, жаратылыштын сулуулугу, жаратылыштын кооздугу, суусунун тазалыгы, абанын тазалыгы жан дүйнөмдү козгоп, мени ыр жазууга түрткү берди. Мына ушул багытта алгачкы ырым Алайым деген ырды жаздым. Аркайыт жоосу бийик төрөгенен, адыры арчагабай суусу белен, адамга кубат берген таза басы, атыңды ардак тутам Алай деген. Байлыктын берекесин төгүп келген, жеримдей элимдин баа пейлигенен, Алимбек Курманжандын мекенисин, андыктан сыймыктанам өзүң менен. Алайым атак даңкың дайым болсун, эмгек кайнап бучагың шаңга толсун, элим үчүн берекелүү мекен болуп, ынтымактын, тынчтыктын куту консун. Ал эми Алайым аттуу ыры майрам салтанат болгон күндөрү сөзсүз киндик кан тамган кечим экенинде ырдалып жүрөт. Аркаган жоосу бийик төркенен, адыры арчагабай суусу белен, адамга кубат берген таза басы, атыңды арда тутам Алай деген. Акындын сөзүнө жазылган ырларды элдин сүймөнчүлүгүнө айланган керемет үндүү Чырмаш Төрөбеков эл арасында ырдап жүргөнүн да айта кетпесек болбос. Кыргыз жеринин керемет сулуулугу жөнүндө акындар миң түрлөп жазып, нээни сонун сулуулукту ырга айлантпайт дейсиз. Ушул сулууланган табияттын баарын жашылдантып жашарткан албетте суу. Мына ошол суу тууралуу ар бир акын өз дареметине жараша ыр жазып келет. Суу болбосо жашылданбайт талаада, суу өмүрдөгү зарылдыкты сезгендей, суу сабыйлайт бешиктеги балада. Суу болбосо кирден кайдан тазармак, суу болбосо жүрбөйт адам базарлап, суусуз дүйнө таштай катып кунарсыз, кайдан акын ырды курап жаза албак. Адамдар жаман жорук баштаба, аккан сууга таштандыны таштаба, суу түтүктү сындырбастан бузбастан, үлгү болгун сен өзүңдөн башкага. Ошондуктан сууну ыйык туталы, жашообузда өтө зарыл будагы. Кор тутса кордугун ал тартат дейт, о дүйнөдө катуу болуп сурагы. Жаш чырпык кезинде тээ өзүндөй төрт нээси болгон аксакал аталардын назарына илинип, алардын берген ак батасы менен дал ушул жакшы күндөргө жетип келгенин баса белгилеп, ошол кездеги аксакал аталардын көрөгөч, кемеңгер экенин айкын далили болуп турган кези. Мындан 60 жыл мен бир 18-19 жаш убагымда Ошто окуп жүрүп, анан келип жайлоого барсам, кыргыздын жакшы салты бар, бүлүш ичет кымыздан. Анан келгенимдин кабарынан улап, айтор чакырып калган экен, түшүп бардым. Барсам, кыргыздын салты боюнча ушул келген отурган кишилердин бир аксакалы бии болот да. Бийди таанысын, бийди тапсын, бийди таанысын дегендей болгондо, ассалам айтып, кирип баш багып туруп, төрдө отурган улуу кишини айттым. Ушул Молла Максут ака, абабыз, тагабыз бий болсо керекти десем. Тууру тапты, отур деди. Эми бул жерден кыргыздын салты дагы бир жакшы салттары бар. Отургузгандай биринчи мыйман аяк деп бир кесе кымыз берет.
экинчисин катар аяк деп кыңыз берет, үчүнчүсү демелбес деп берет. Баягы тала шаардан келген адам бир жутум, экисин жутум, үчүнчүгө барганда токтоп калдым. Кыйналып атам, ошо төрдө киши туруп тиктеп отурган экен да. Мына ошо тиктеп отуруп, "Ой, Камал" деди. "О баланы кой" деди, "кыстаба" деди. "Шаарда жүрүп ичегеси жукарып калыптыр" деди. Аны кыстаба, колунан алып кой деди. Хоп бийим деп колго ушуруп, колуман алып койду да. Мына ушул сыйды мындан 60 жыл илгери деп айтсам, толук акылуу мында. Ошол кишини кийин айттым. Сиз ошол 60 жыл илгери кире бериште чаначты чайкап, кымыз узган кишилерсиз 60 жылда төргө өтүп келдиңиз деп. Мына ошол төргө азыр келип отурам, Кудайга шүгүр, алхамдулилlah. Карылык, томуктай ташка чалынып, бассаң жолуң арбыбайт, кадамды койдуң таркылып. Карылык, көздөн кубат алынып, алысты койсоң көргөзбөй, кеткиң келет жарылып. Карылык, белден кубат алынып, тартып кой деп сурайсың, жаныңа келгенге жалынып. Карылык, күтпөгөм сени сагынып, кайсы бирин айтайын кеткен соң жаштык алынып деп балдарга насаат айтам. Жашоодо ар бир инсандын ким экенин айгинелеп турган бул анын үй бүлөсү. Маектешибизге өйдөдөбүк, ылдыйда жөлөк болгон байбичеси экөө жакшы ул кыздарды тарбиялап, берилген өмүрдө бирин бири этияттап, кадырлап, барктап жашап келе жаткандары бакыт эмей эмне? Кудайга шүгүр, 2 уул, 4 кызым бар. Ушулардын баардыгын ушу күнү бүгүнкү чейин ошол тала түздө бир сапарда жүрсө дагы ушу тынымсыз ар бир 3-4 саатта звонить этип турам. Эми ата деген ушундай экен, бала үчүн ушундай кам көрөт экен. Балдарыма мен ыраазы, баардыгын алымын жетишинче окуттум. Ар жумада 1-ден 2-ден звонок кылышып турбаса, мен өзүм звонок кылып турам. Ушу Кудайга шүгүр, балдарымдын баары жайлаштырды. Эми ушулда бир кызымдын ошо жанагы Бишкекте окуп иштеп аткан баламдын кызын биз 2,5 айында ушул энеси экөөбүз багып калдык. Анткени келинибиз окууну акыркы курс эле да. Алып калбасак болбойт, ол жылдан кийинки жылга кала турган болуп калды. Мына ошондукун алып калып анан ошол бактык. Ошондо бала кызымын, небиремин атынан жаздым да. 2 айымда кетипсиз мени таштап, эстегенде жүргөндүрсүз көздү жаштап. Мени болсо багып жатат бапестешип, аталага кээ күндөрү талкан баштап. Тайенем уюн саап сүтүн берет, кечиксе жоотор гүлдү жүгүр делет. Мында жүрүп чоңое берейинчи, силер менен да жүрчү күндөрү келет. Сагындым деп көзүңдү жаштабагын, шылтоо кылып окууңду таштабагын. Ойноп күлүп жүрөмүн, ишенип кой. Көргөн кезде жарык тетишет, кашкабагың деп небиремдин атынан кагаз жазып, телефонун айнектин алдына бастырып койсом, апасы кудагыйым келип алып окуп алып айтып коюп турду. Баягы келиним аябай ыйласа болобу. Ыйлайт анан мен чыгып алдым. "Ой балам, бул тамаша да бир. Эмнеси бар экен ол? Сени таштап кеткен жоксуң, мени алып калганбыз деди. Сени уш келечегиң үчүн деп. Десем анан кийин түшүнүп алып, ооба деп. Мына ошондой кызыктуулар кээде Илкан келсе, түн уктап атканда да келсе, туруп апарып ошол бир күплөтпү, 2 саппы кол менен жазып койбосом, ол сөздү эртеси саат таппай калам. Эшигиңди эч аттабаган кана ким? Эстебей жүрө албаймын сени тим. Билим алып, өзүң менен коштошуп, канат байлап учкандардын биримин. Ушул куракта жакшыларды элге тартуу кылган инсандын акылынын тунуктугу, болгондо да заман талабына жооп берген техниканы мыкты өздөштүрүп, ырларын компьютерге жазып олтурганы көргөн көздү таң калтырбай койбойт. Жүрөктөгү ырга болгон шык, заман менен тең жарышып жашоого үндөп, жана да жан дүйнөсүнө өзгөчө эргүү берип турганы, чыгармачыл адамдын карылыктын жаман илдетинен сактаган бул жашоодогу чоң утушу. Сулайман тоого байырлап кете албай бауыр кыйылган.
Элибизде кошконуң менен тең арып, тең кара деген жакшы сөз бар. Ата энесин ак батасы менен агарып көгөрүп, бирин бири толуктап турган бул түгөйлөр Азырайылдын сыйлуу, кадыр барктуу ар бир үйүнүн төрүнө жарашкан абройлуу адамдар. Taqdırıma tuş gelgen özün belen, a kezde öte jap-jaş nazik elen. Bir maksatты közdöşüp, düşünüşüp, 40, 50, 60 yıl yaşap gelem özün menen. Kadalap, kız çıkarıp, uğul üylöp, kuda kütüp, sıylaşıp, cılı süylöp, ör tartıp, davanaşıp, kele tağız, turmuştun arabasın birge süylöp. Tүйшөлөсүң катуу тийбей көңүлүмө, миң ракбат туш келтирген тегириме, үйүмдүн туткансың ыраазымын өзүң менен өтүп жаткан өмүрүмө. Бирин бири аздектеп, бирин бири жакшы көргөн жандар үчүн бул өмүр кандай гана ырахаттуу. Канча жыл бирге өмүр сүрүшсө, ошончо жылдан бери бир да ирет жаман сөз айтып дил оорутпаган түгөйлөрдүн мындай бактылуу учуруна күбө болуу кадимкидей көз кубантып, таң калтырып, суктантып турган учур. Жашымда эле 17-имде эле келгемин. Ошо кыздар кандай болсо ошондой эле жүрдүм. Жаманга укпадым эч кимисинен. Жакшы эле. Эми кайтып кайната кайнемдей болуп калбадымбы? Муштайымда келдим эле. Жакшы. Эч кимисинен нааразы эмесмин. Бээ саа эле келем. Кайнатам челеп мени апарып бир жооч бээ бар эле. Ушуну саа үйрөнөм десе бир путу колум кылтылдайт, бир кылдырайм. Ошентип саадым. Кайнатам өзү саадырып үйрөткөн. Ушу жооч бээни саа деп. Ошентип жүрүп анан кийин совхоздун бээлерин 2 желе бээ саачу элек. Бир желесин мен саачу элем, бир желесин кайненем саачу элек. Колхозго кымыз тапшырчу элек. Адам баласы түгөй тандоодо адашпаган болсо, анын жашоосу маани маңыздуу, анан да бир өмүргө таттуу болооруна бүгүн чындап ынандык. Адам улгайганы менен денеге жашырылган кичинекей жүрөктөгү сүйүү көңүлдү көкөлөтүп, өнсөөнүп, бирок асти өчпөй тура. Карыдык, 80 ашып 90га кетип атабыз. Жаманчылыгыбыз бири-бирибизге жок. Бирибиз издеп турабыз, балага окшоп. Жамандыгыбыз жок да бири-бирибизге. Жакшы эле баладай эле бири-бирин карганда издей берет экен. Намаз жумага келсе деле эмне кеч калды. Талаа келсе деле машинасы бузулбай жакшына келсе экен. Тынч отурайлы деп эле Кудайга тиленип эле отурабыз, жакшы айланай. Көңүлдүн өмүрдүн баркы баасы канчалык экенин билсе ушул кырактагы жандар билет. Келин кыздын сунган ысык чайынын төбүнө уйган, наабаттын ширин даамы сыңар бул өмүрдүн эң таттуу күндөрүндө бирге болуу жараткандын сүйүп сунган эң жакшы белегидер. Ал эми жол караткан алыстагы уул кыздардын каал качып кирип келген учурлары жүрөктөрүн ушунчалык кубанычка бөлөп, жаркыраган күн сымал үйүнө нур чачып шаңдантаарын ушул эне атанын жүрөгү гана туюп сезет. А балдары болсо алакан жайып ак бата берчү ата энеси бар үчүн дүйнөсү түгөл бактылуу жандар. Ар бир балдар үчүн бул ата эне ыйык. Ар бир ата эне үчүн бала да кымбат. Ушу биз атабыз, апабыз бар бактылуу инсандарбыз, балдарбыз. Биз окуп жүрүп, студент кезде атам мен колума жетелеп барып, Жалал-Абадка окууга тапшырып, документтерди колума берип, эми бул документтерди көтөрүп барып, училищага киргенден кийин эми колума документти берип, эми кадамдыңы өзү баштаң, өзүң бас, өзүң экзаменге кир деп көп насаттарын айтып, көп жардамдарды берген. Ошол күндөр эч эсиме кетпейт. Атам бар бизди окутту.
Дөөлөттүү каарылга жетүүнү баарыбыз самайбыз, бирок бул куракка жетүү бир гана жараткандын колунда. Өмүр жылдарын туура пайдаланып, элин, жерин, бир туугандарын, үй бүлөсүн жан дили менен сүйгөн бул адам жакындарынын чоң таянычы десек болот. Акам, бир тууган менин акам сада болуп кетейин, эмгекчил, ушу кичинесинен эле мен эс тартканым акам өзү улакчы, жылкыны атты жакшы таптап жакшы минчү эле, улак чапчу эле. Ошентип жүрүп жылкынын эме туруп эле анан тай багып, бир 80 тайды атам багып жүрсө эле мен ушунун аркасынан жүрө беремби деп акам өзү окууга кетип калган. Кичинекейимде. Анан кийин атамдын аркасынан мен кошо жүрчү элем. Акамдын эмгеги ушу, Кудайга шүгүр, ошо жылкыны таштап окуп, ушу илим алган эле, Кудайга шүгүр, мына балдарын окутуп, балалуу чакалуу болуп, балдарынан жакшы тарбиялады. Кудайга шүгүр. Чоң иштерди иштеп жүрдү. Бирок жеңем көп акама түрткү болду. Компьютерде отурса эми эч нерсе дебейт эле. Тамагың ичип ал деп курутtu эзип апарып коюп берет эле. Ой, ачка калдың го, компьютерде отура берип деп. Бир жагынан жеңем көп күрткү берип, ушу Кудайга ушу миң калла шүгүр акама жөөлөк болуп, ушул даражага жеткирди. Агамдын ушу китептери биринчи чыкканда биз аябай толкунданып, ошо биринчи китебинде окуп, ошо китебинде эле мындай тарбиялык мааниси зор китеп экенин биз ошондо көрдүк да. Көп инсандарга арналып жазган, өзүнүн досторуна, жакындарына, тууган уруктарына жазган ырларын окуп биз аябай толкунданып, сыймыктанганбыз. Мына ушундай замандаш элетте жашап, эң сонун ырларды жазып, жакшы үй бүлөнүн пайдабалын түптөгөн мындай инсандын өмүр жолу көптөргө үлгү. Кылым жашап, кылым суусун чогуу ичүү байбичекөсүнө тең насип кылган болсо дейбиз.